Bir тараптан бийликтин көшүгү артындагы сырлары ачыкталып жатса, бир тараптан Кытай маселеси элди тыйынсыздандырууда. Жапаровдордун купуя офиси Рустам Садыровичтин таасири жана өлкөгө киргизилген кытайлык куралдуу топтор тууралуу ачуу чындыктар калкып чыкты. Бийлик троллдор менен УТРКны, элтерди, канчалык пакта чачпасын элдин көзү ачыла баштады. Олуттуу айыптоолор жана бийликти айласызданткан фактылар боюнча толук репортажды көрүңүздөр. Жапаровдордун дегеле бир туугандары үй бүлөсү ошол жерге кирип алып, каалаган чоңду чакырып, каалаган чоңду кетирип, чтобы отсюда никуда они не уехали. И сегодня же начинают проверять их дома, обыски. В интернете пишут про то, что сын Рустам Садырович нам очень сильно активно поддерживает нас. Кече күнү эле президенттин кичүү iniси таксап айтатчы. Кытайдык жеке аскерлик комплекс бар экен Кыргызстанда. Президенттин хан сарайында ушул күндөрү айласын таппай жатышкандай, бийликтин кол алдындагы блогерлер менен боттор стабилдүүлүк керек деген урандарды жамынып, социалдык тармактарда жасалма видеолорду биринин артынан бирин жаткаштырууда. Патриот катары көрсөтүүгө жан өрөгөн Самат Жумалиевдин чыныгы жүзү кандай? Ал жеке кызыкчылыгы үчүн оорукчан энесин унутуп, ата журтун сатып кетти. Чет өлкөдөн качкын макамын алуу үчүн жалган маалыматтарды таратып отурат. Катуу критикага кабылгандардын бири активист Самат Кушбек. Бийликтегилер андан ушунчалык чочулашканбы? Айтор атайын кишилерди жалдап, Таластагы айылына чейин жиберишкен. Алар атам замандан берки атасынын үйүн видеого тартып, түрдүү шылтоо менен жергиликтүү тургундарды жана активисттин туугандарын кепке тартууга аракет кылышкан. Самат жүзү муслим улусу да. Ал кеткенине 8 жыл болуп калдыбы? Анан бир тууган деген аты болгону менен аябай деле монтип чындыгында баарлашып сүйлөшпөйбүз. Видеонун авторлору ушунчалык майдаланышкан. Кийинки чыгарылышта активисттин жубайынын кайын журтка мамилесинде айтып чыгышат эмес. Экология, Кытай компанияларына, Жапаровдун үй бүлөсүнүн бийликке аралашуусу, активисттер койгон олуттуу суроолорго жооп бере албаган бийлик ушундай ыплас видеолор менен элдин көңүлүн алаксытууга аракет кылууда. Сыргак Кенжебаев Кыргызстанда жашабайт жана күнүмдүк турмушу бул өлкө менен түз байланышта эмес. Анан алыстан туруп эле Кыргызстандын ички саясатына, коомдук маселелерине баа берип, элге акыл үйрөтүп жатат. Эгер чындап эле өлкөнүн келечегине күйгөн болсо, анда эмне үчүн сырттан туруп эле сын айтууну туура көрөт? Троллдор фабрикасынын кезектеги курмандыгы Сыргак Кенжебаев. Ал кезинде президенттин агасы Сабыр Жапаровдун жанында иштеп, өлкөдө көшөгү артындагы альтернативдүү өкмөт түзүлгөнүн ачыктап чыкты. Жапаровдордун үй бүлөлүк башкаруусун сындагандар Кыргызстанда болсо эбак темир тор артында отурушмак. Муну троллдордун видеосун тарткан авторлор өздөрү да эң сонун түшүнүп турушат. Особнякта Сабыр Жапаров отуруп алып, офис уюштуруп алган. Ал жерде Сабыр Жапаров жалгыз эле эмес, Жапаровдордун дегеле бир туугандары үй бүлөсү ошол жерге кирип алып, каалаган чоңду чакырып, каалаган чоңду кетирип, ошол жерден Кыргызстандын көп саясий маселелери чечилет. Сыргак Кенжебаевдин айтымында, акыркы жылдары Садыр Жапаровдун бир туугандары эбегейсиз байып, таасирин болуп көрбөгөндөй кеңейтишти. Маселен, мурда Каракол Бишкек каттамында жөнөкөй таксист болуп иштеген иниси, кийин кымбат баалуу Lexus минип, спорт тармагынын бейрасмий куратору болуп калса, агасы Сабыр Жапаров менен анын уулу Азатта бир кар кирешелүү тармактарды карап келишет, дейт Кенжебаев. Таможня, акчанын переводу, кытайлардын баарын крышовать эткени Сабыр Жапаров. Дагы эмне? Кең байлыктар. Ушу кең байлыктардын баары ушул жерден чечилет. Энергетика тармагынын баары ушул жерде чечилет. Мына өзү дагы ГЭС салып жүрөт. Ар кандай лицензиялары бар Кыргызстандын булуң бурчунда. Мини ГЭСтерди салып алып, булар ошо майнингиндей ишылып. Айрым көз карандысыз медиалар Сабыр Жапаровду жаңы Райым Миллионго салыштыра башташты. Сыргак Кенжебаевдин видеосу чынында эле чуу жаратып, бир топ күн социалдык тармактарда кызуу талкууланды. Дал ушул күндөрү акыркы кезде бийликти сындабай калган Али Туктакуновдун редакциясы да Рустам Жапаровдун Ысык көлдөгү жаңы гольф клубка кандай тиешеси бар деген материал чыгарып, кыргызстандык компаниялардын бири анын досуна ит бекер сатылып кеткенин эске салып чыкты. Development компаниясынын жетекчиси Алексей Каневко УКМК тарабынан кылмыш иши козголгондон кийин компаниядагы 50% үлүшүн президент Садыр Жапаровдун баласы Рустам Жапаровдун жакын досу Элдос Үсөнбековго 500 сомго өткөрүп бергенин ачыктаган. Ал эми 2022 жылы компания экинчи жолу каттоодон өтүп,
негиздөөчүлөрүнүн курамына президенттин жакын адамы делген Арзыбек Буркановдун бир тууган кайнэжеси Гүлбара Бокушова да кошулуп калган. Ал учурда Жапаров Конев кредитти төлөй албай камалып, гольф клубту кура албай калгандыктан бул долбоорду Рустамга көзөмөлдөтүп койгонун айткан. Анда эл бир сыйра нааразылыгын билдирип, кийин унутуп калган. Бирок Жапаровдордун жоруктары биринин артынан бири чыгып жаткан тапта, бир жыл мурун тартылган видео кайра тарап баштады. Октябрь окуяларына чейин Бишкекте телефон сатып жан баккан Рустам Жапаров учурда Рустам Садырович болуп, мамлекеттик чиновниктерге тапшырма берип, чоң маселелерди чечип калганы айтылат. В интернете пишут про то, что сын президента руководит проект этот, делает этот проект. Можешь немножко рассказать? Конечно, без проблем. Рустам Садырович нам очень сильно активно поддерживает нас. То есть, если я правильно понял, он поддерживает этот проект, да, и помогает, чтобы все было в правовом русле, чтобы все было четко, правильно. Анда мындан бир жыл мурда Жапаровдордун офисинен тышкары өлкөдө дагы бир чечим чыгаруучу борбор бар болчу. Бул Камчыбек Ташиевдин тобу. Жапаровдордун иштерине аралашып жүргөн Сыргак Кенжебаевдин айтымында, УКМКнын мурдагы башчысы бул офистин ишмердүүлүгү жөнүндө абдан жакшы билчү. Аталган офистин салмагы кыйла оор болгондуктан айрым учурда Ташиев жинин жашыра албай калчу. Жада калса жыйындардын биринде анын оозунан купуя офис жөнүндө кеп чыгып кеткен айтылууда. И сегодня же начинаете проверять их дома. Обыски в каждом доме, где они работают, в каких офисах они ходят, с кем они разговаривают. Все делать, все оперативные мероприятия проводите. В полном объеме. Ни в коем случае, никто ни на кого не надеется. Суктуңарубна турганда, ешким эсер ишенбегилеген. Бирөөдөн жардам күтөм деп ойлоп огулаган. Силерге жардам бир гана ким берет? Мыйзам жардам берет. Кызматынан кеткенден бери Камчыбек Ташиев өлкөдөгү курч маселелер боюнча үн ката элек. Ал эми коомдо эң көп талкууланган суроолордун бири жер жана Кытай маселеси. Бул багытта эл койгон суроолорго бийлик өзү да жооп бере албай келет. Ошондой суроолордун бирин саясий серепчи Айдар Раев узатууда. Анын айтымында Кыргызстанда кытайлык жеке кайтаруу агенттиктери иштеп жатат. Алардын бирин Кытай армиясынын мурдары полковниги жетектейт. Бүгүнкү күндө канча деген проекттер бар. Ошонун бири болсо алтын кендердин бардыгын ушулардын компаниясы коргойт экен. Темир жолду дагы ушул компания колдойт экен. Суроолор көп. Кантип эле биз ошондойду уруксат кылабыз? Аталган фирма жергиликтүү өнөктөшү менен биргеликте ишкана түзүп, курал колдонууга лицензия алган. 2016 жылы эле бул компанияда 230дай кызматкер иштеген болсо, учурда Кытай ишке ашырган долбоорлордун саны кыйла көбөйдү дейт Раев. Ал кытайлык күзөт фирмаларын Вагнер жеке аскердик компаниясы менен салыштырып, биздин жерде эмне үчүн чет элдик куралдуу түзүмдөр иштеп жатат? Кандай шартта жана кимдин уруксаты менен деген суроо коюп, бийликтен келишимдерди шартын элге ачыктап көрсөтүүнү талап кылууда. Дүйнөгө белгилүү Карнеги фонду да бул маселени изилдеп чыгып, Борбор Азияда кытайлык компанияларга курал колдонууга уруксат берген жалгыз өлкө Кыргызстан экенин билдирген. Биринчиден Кыргызстан бир нече Кыргызстанда Jongjun Junhong Group жана China Security жана Protection Group Co. Ltd сыяктуу бир нече кытайлык коопсуздук компаниялар иштейт. Бул компаниялар жергиликтүү өнөктөштөр менен биргеликте куралдуу кайтаруу кызматтарын көрсөтүшөт. Кытай компанияларынын бул жердеги катышуусу эң оболу коопсуздукка байланыштуу окуялардан алсак, кытайлык жумуштууларга карата кол салуулардан жана Кытайга каршы нааразылык акцияларынан улам келип чыккан. Жергиликтүү мыйзамдарда чет элдик коопсуздук компанияларынын ишмердүүлүгүнө уруксат берет. Бул болсо Кыргызстанды кытайлык компаниялар үчүн активдүү хабга айландырат. Ал эми Казакстанда чет элдик коопсуздук компанияларынын тикелей иштөөсүнө уруксат берилбейт. Кийинки набатта Казакстан. Garchi Qozog'iston Чындыкка каршы аргумент түгөнгөндө бийлик эски пиар чеберчилигин эстейт. Азыр мамлекеттик кызматкерлерден өйдө тролль болуу иштеп, соц тармактарга жазган ар бир комментарий үчүн отчет берип жаткан кербезе. Ал эми баягы эле УТРК бийликти мактаган эксперттердин пикирин күнү түнү чарчабай кайра-кайра көрсөтүүдө. Белгилүү жактоочу, юрист, практик, саясий социологияны изилдөөчү Канат Хасанов социалдык баракчасы аркылуу кыргызстандыктарга кайрылуу жасап, жарандарды ар кандай жалган патриоттордун, чагымчылардын артынан ээрчип, алардын эмоцияга негизделген сөздөрүнө жана манипуляцияларына алданып калбоого чакырды. Бирок ушул эле посттун комментарийлерге баш баксаң, бийликтин пиар акциясы тескерисинче иштеп жатканын көрөсүң. Көрсө пахтачылардын сезону бүтүп бараткандай. Кечээ эле до конца деп түшүнгө агып жүргөндөр азыр көздөрү ачылып, терең үшкүрүнүп жатышкан учуру. Бирок алардын чындап оозу ачыла турган күндөрү али алдыдадай.